Мен интернетти негизи 70% колдойм да. Анткени азыркы биздин бир күндүк жашообуз бат эле тез эле өтүп кетет да. Мурда ата бабаларыбыздын бир күндүк жашоосу берекелүү болгон да. Интернет жок болсо ошон үчүн алар көп нерсеге жетишип алган. Азыр биздин бир күндүк убактыбыз тез өткөнүнө байланыштуу биз интернет жок деле жумуш бүткөрсөк болот. А бирок убактыбыз мындай берекелүү эмес болуп тез өтүп кетет да. Ошон үчүн интернет менен бүткөрсөк тез бүтөт да. Анан мен мисалы азыркы жашоо баардыгы эле интернетке байланышып калган да. Анан ошон үчүн мен интернетти колдойм да. Анан ар ким өзүн өзү контролдоп билсе эле интернетти туура жакка байланып кетсе болот. Интернеттен неме Жармабек менен Бозогүл таанышып үйлөнсө болобу? Негизи интернет менен таанышып үйлөнүү кыйын да. Анткени ал адамдын көргөн жоксуң, интернетте мисалы айта албаган нерсеңди деле айта бересиң да, агачы. Мисалы бетмет жолуга албайсың. Бетметтен айта албасаң, интернет менен айта аласың да. Ошон үчүн калпайтып коюшу мүмкүн да ошол адам. Адамдын ички дүйнөсүн мындай качан гана жолугуп сүйлөшкөндө гана биле аласың да. Интернет алдап коет. Ошол жери калган 30% ушул начар жактарында башлайт.